жерде төрөлгөм деп ойлойм ар дайым. 4 мезгил мекенимде күз, кыш, жаз жайы. Дайым элимдин алаканы жайык. Жаратканым буйруса бере, барыбыз гана жайым. Мен ишенген адамдар бар, алар мага ишенет. Мынакей биздин Майрамбек мырза келатат. Тердеп, күндүз табышып. Мынакей Майрамбек 30 градус ысыкта тердеп, кыйналып кетип аткан убагы. Бир максатты көздөсөк бошонобуз кишенден. Бийик күчүп бүркүт сымал ала тоонун үстүндө Кыргызстандын муктаж салым кошкондар бир кишиге. Бул чыгарма меники, менин энекемдики, угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзүм менин экенимдики, сөзүм менин энекемдики, бул жашоодук бул сеники. Адырлар алдыда Майрамбек кетет. Асман, ысык погода, жана биз. Мынакей Майрамбек мырза келатат. Комментарий алып койлу Майрамбек мырзадан. Майрамбек мырза, 1 минут. 1 минут. Майрамбек, комментарий, пожалуйста, комментарий. Мынакей Майрамбек мырзадан комментарий алыш үчүн атайын келдик. Рахмат. Ушундай 30 градус күн ысыкта. Какыраган адырлардын ортосунда. Папаңа келишиз эмне себеп болду, кандай мотивация үчүн келип атасыз бул жака? Кандай мотивация менен келип атасыз дейсизби? Эң биринчиден папаңга Накен чакырганда шайтан арба менен барабыз деди. Мен шайтан арба менен любой жака кете берем. Шайтан арбаны билбегендер урушчасы велосипед болот. Биринчиден шайтан арба менен ден соолук, экинчиден таза аба. Эми бул жерде азырынча таза аба окшобой атат, бирок барганда көл, таза аба, сонун табиятты эс алган өзүнчө эле рахат. Сонун, рахмат комментарий үчүн. Аш болсун, келип тургуз. Ийгилик, акчол. Ассаламу алейкум Накенбай. Алейкум. Сиз качантан бери ушинтип шайтан арба менен тоолорго, Кыргызстан аркын айылдарына шаардан каттайсыз, эс алган чыгасыз? Рахмат, жакшы суроо болду. Примерно былтыр карантин убагында биз достор менен көптөгөн кызыктуу жактарга велосипед менен барып, саякаттап жүрүп, мага бул шайтан арба менен жүрүп, бул мага жагып калды. Биз былтыр карантин убагында папаңа келгенбиз бир жолу. Андан кийин чырышка бардык. Негизи бул спорт түрү жагат, ден соолукка пайдалуу, эс алганга деле сонун мүмкүнчүлүк. Бул эми жөндөн жолу үйдө отуруп алып же иште жүрүп эле ушундай болуп келбейлиби деп эле өзүңүздөн пикир чыкты же кээ бир достор сунуш кылдыбы? Негизи шаарда жумуш эки жака басып жүрүп, как Света ошондой моментте мага мындай. Света дегениңиз бул мындай зеригип, мындай неме болуп кеткен да, туурабы? Кандай десем, жашоо мындай бир аз өзгөрүп. Бир эле нерсе кайра кайталанып, кичине жашоого жаңылык киргиңиз келди да, ушундайбы? Бир эс алдым, бир өзгөчө бир сонун түрү деп ойлойм. Ошол себептен ушундай нерселер оюңузга келип кетти. Жашоодон рахат алууну үйрөнүп атасыз азыркы учурда. Мен ойлойм, бул рахат алуунун абдан бир жакшы бир түрү. Бул башталышы же ушу менен карылыкты күтөсүзбү? Буюрса, сергек жашоо үчүн мындай турларды, саякаттарды алдыда көп уюштурмакчыбыз. Андыктан чакырам, бардыгыңыздарды ким кааласа кошулсаңыздар болот. Кимдер болсо чыкса болот. Мисалы аксакал чыгып туруп аркада калып калып, сиздердин мындай колуңуздарды кармап калбайбы, же мындай бир аз оорусу барлар чыгып сиздер менен алыста калып калса, мындай тоскоолдук жаратпайбы? Эгер кимде ушундай эс алым түрү жакса, пожалуйста, кошулса болот бизге. Ооба, калып калса деле жардамдашып, команда менен чогуу бир жака кетсек, барсак болот. Бири-бирибизге өбөкчөлүк болуп, Машалла. Сиздей азыркындай чыган, мындай активист жаштар көбөйсүндөбүз. Кыргызстандын туусун көтөргөн, желегин желбиреткен сизге окшогон 98-жылкы балдар көп боло берсин, машалла. Кем кол берип коюнчуму? Машалла. Реально ысык. 30 градус температура менен адырдын и трассада кетиш реально ысык. Бирок үмүттөнөбүз. Водохранилище жетип алганыбызда
сонун суга түшүп чөмүлсөк болот. Кеттик. Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзү кымбат кыргыз элдики. Элимдин жаны менен барабар жерге. Легенда ич, легенда бол. Баягы ушул уйлардагы күн ысыкта жүдөп кетишет мынакей. Мынакей эң акыркы подъемга чыгып кетебиз буюрса. Эң бийик подъем. Буюрса ушул подъемдон чыгып алсак, наркыл жагы только спуск. Учуп түшүп кетсем болот. Мынакей баягы көрсөткөн малдар кетет. Биз болсо бул жол менен чыгып келдик. Акыркы бул подъем өтө оор болду чыгыш үчүн. Ата бабалары өзгелген, улутум сүйлөсүн деп мени дил берген, урпаны сактасын деп менен ана. Все, эсеп болду. Сүз байлыкты далада, күн көрүттү арада, жер кургап жамгыр төктү, дале кыргыз деген барада. Эй, жашайт мекин алында, мен да эркин барата. Бул чыгарма меники, менин энекемдики, угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзүм менин экенимдики. Сөзүм işe geldik. Çok vakit gitti. Buyursa cırgap çömülüyoruz hem. Da жап-жашыл көл, тұнық су, таза ауа. Сон. Мынакей чындап эле кыйынчылык менен пешине тер. Күн ысыкта апан суга келдик. Эми кезек чыргап суга түшмөгө. Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзү кымбат кыргыз элдики. Кыргыз тил сенин тилиң, менин тилим, эне тилим. Жашай дайым урпактарга берет билим. Керек тилим сүйлөгөнгө, маселени чечкенге, маектешип түшүнүүгө, таарынышты кечкенге. Кеч калба, эч алба, башка тилди биринчи орунга. Эне тилиңге тиричилик орунда. Эсиңдеби, эне тилиң колуңда. Сүйлөсө дейм кыргызча борборумда. Бул чыгарма меники, менин энекемдики, угармандыкы сеники. Бизге кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзүм менин экенимдики. Сөзүм менин энекемдики. Бул жашоонуку сеники. Сага кыргыз тил сабагын берген эжекеники. Сөзү кымбат кыргыз элдики.